بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly dostlar, сабактар сулантабыз жин жана шайтандар аламы, өтүлүүчү маселе жиндерден тосулуучу, коргонуучу себептер. Ушул маселеде ла иляха иллаллах келмесине келгенбиз. Ла иляха иллаллах келмесинин шарттарына келгенбиз. Бүгүн 5-чи шарты бул ал-инқияд. Ал-инқияд деген бул моюн сунуу, кор болуу, баш ийүү деген маанини берет. Мындайча айтканда кимде ким ла иляха иллаллах деген болсо, ал албетте Аллах Таалага моюн сунуп бериш керек. Албетте Аллахтын буйруктарын аткарып, тыюуларынан баш тартыш керек деген маани келип чыгат. Жана пайгамбарыбыздын жолун изме-из эришкенге аракет кылыш керек. Ошонун баары ошол инкиятка кирип калат. Толук Аллахка моюн сунуп берүү. Аллах субханаху ва тааля Куранда айтат: Астаизу билlah ва ман юслим ваджхаху иля Аллахи ва хува мухсинун факад истамсака бил урватил усқа. Ким эгерде жүзүн Аллах Таалага моюн сундуруп берген болсо, жана мухсин ахвалда деген маани ошо толук Аллахтын өкүмүнө, Аллахтын шариятына моюн сунган болсо деген маани келип чыгат. Ошол киши үзүлбөгөн жебени карманыптыр дейт. Бекем карманган экен дейт. Мындайча айтканда, ла иляха иллаллах жебесин карманды дейт ошол киши. Аллахтын кыямат күнү азабынан сактанды деген маани келип чыгат. Кимде ким жүзүн Аллах Таалага буруп берсе, мындайча айтканда жүрөгү менен толук багынып берсе, жана дене мүчөлөрү менен Аллах Таала буйруган нерселерди аткарып, тыйган нерселерден баш тарткан болсо деген маани келип чыгат. Себеп дегенде, шариятка ар ким ар кандай моюн сунат. Мисалы үчүн, кээ бир жаккан нерселерди көпчүлүк адамдар моюн сунбай коет. Бул жарабайт. Себеп дегенде, толук жаккан дагы, жакпаган дагы нерседе Аллахка моюн сунуп бериш керек. Ушуну инкият дейт. Себеп дегенде, Убада ибн ас-Самиттен келген хадисте Убада радиаллаху анху айтат: Биз пайгамбарыбызга жанакы исламдын башкы убакытта, ошо башында пайгамбарыбызга баят бергенбиз дейт. Ошо баят бергенде биз моюн сунууга баят бергенбиз дейт. Кыйналсак дагы, кыйын акыбалда дагы, жеңил акыбалда дагы, жактырганда дагы, жактырбаганда дагы, мындайча айтканда кандай акыбал болбосун, биз пайгамбарыбызга баят бердик. Моюн сунабыз. Кандай акыбал болбосун, моюн сунуп беребиз Аллахка деген, мындайча айтканда сөз бердик дейт, келишим бердик дейт. Ошон үчүн кээ бир учурда нафска кээ бир өкүмдөр жакпай калышы мүмкүн. Ошол учурда адам баласы бир жолдорду издеп баштайт. Мындайча айтканда, ушул учурда шайтан келет деген сөз. Шайтан келип ар кандай ой пикирлерди салат, азгырууларды салып туруп, ошол ачык, айкын бир өкүмдөн тескери жака буруп кетет. Сенин нафсың каалаган жака. Ошон үчүн Аллах Таала сенин нафсың Аллах Тааланын өкүмүнө моюн сунмайынча ыйман эч убакта толук болбойт. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айткан: Астаизу билlah фала ва раббика ла юминун حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Аллах Таала айтат: өзү менен касам ичип айтат. Роббуң менен касам ичем дейт. Адамдар ыйман келтирбейт, ыймандуу болбойт. Качан өз ара болгон тартышууларда сени өкүмдөр кылмайынча дейт. Мындайча айтканда, майда болобу, чоң болобу, кандай бир өз ара тартышуу болуп калбасын адамдардын ортосунда. Ушул тартышууда шариятты өкүмдөр кылмайынча, Куран менен сүннөттү, Аллах Таала айтып атат, ыймандуу болушпайт дейт. Жана дейт экинчиси, ошол биринчиден сага кайрылыш керек дейт, мындайча айтканда шариятка кайрылыш керек дейт. Экинчиден, ошол сен чыгарган өкүмгө өздөрүнүн ичинде кысылуу тапмайынча дейт. Ошол өкүм чыгарылган, өкүм шарияттагы өкүм, ошо жана биз айтып кеткендей, нафска жакпай калышы мүмкүн.
Бирок ошол жакпаса дагы ошону басып кысылууну таппайсың. Жана ошондон кийин анан толук моюн сунмайынча дейт. Демек, толук ал-инкият болуш үчүн ушул 3 шарт керек экен. Өз ара болгон маселеде Куран менен сүннөттөн чечим издегенге аракет кылыш керек экен эң биринчи. Экинчиси, ошол чечим эгерде сенин нафсыңа жакпаса дагы, ошол нафсыңды басып кысылууну жоготуш керексиң көкүрөгүңдөн. Жана үчүнчүсү, толук моюн сунуу менен моюн сунуп баш ийип бериш керексиң деген сөз. Мына эгер ушул нерселер болсо, ушул демек үзүлбөгөн ла илаха иллаллах жебесин карманган экен деген сөз. Бул дүйнөдө Аллах Тааланын карамагында сактоосунда болот биринчиден, экинчиден кыямат күнү эчтекеден коркпойт. Кыямат күнү Аллахтын азабынан куткарылат деген сөз. Ушул жерден токтолуп турабыз. Бүгүнкү дуа маселесинде биз пайгамбарыбызга айтылуучу салаваттардын орундарын айтып атканбыз. Бүгүнкү орун кайсы жерде салават айтылат, шариатталган кайсы жер дагы бар? Бул жаназа намазында. Жаназа намазында биз билебиз, 4 такбир айтылат, Аллаху акбар деп. Ошол 4 такбирдин экинчисинде пайгамбарыбызга салават айтылат. Экинчи Аллаху акбар дегенде Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамиду маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамиду маджид деп айтылат. Ушул жерди унутпай, Аллах Таала Куранда айткандай, ар бир жан өлүм дамын татат дейт. Мындайча айтканда, ар бир киши өлөт. Бул дүйнөдөн баары кетет. Кедей дагы, бай да кетет. Жөнөкөй дагы, мансапкор да кетет. Баардык Аллах Таала Куранда айткандай, куллу ман алейха фан. Бул дүйнөдө бүт нерсе жоголуучу. Бир гана кең пейил Роббуңдун гана жүзү калат дейт. Ошол себептен жаназа бул ар бирөөбүздүн мойнубуздан өтө турган нерсе. Ар бир киши жаназага барыш керек, себеп дегенде мусулмандын парзы болуп эсептелет. Ушу жаназага барганда албетте ушул нерсени эстеп калыш керек. Экинчи такбирден кийин пайгамбарыбызга салават айтканды унутпаш керек. Аллах Таала баарыбызга жакшы өлүм берсин, Куран менен сүннөттүн негизиндеги өлүмдү берсин, жана жаныбызды бир гана ошо имандын негизинде Аллахка моюн сунган ахвалда бизди алып кетсин. Жана жин шайтандардын азгырууларынан, зыяндарынан бизди сактасын, өзгөчө өлүмдүн астындагы шайтандын азгыруусунан бизди сактасын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.